Uzunluğu 1704 metr, tuğrası 35 metr bolgon Исхак Разаков атындагы аэропорттун учуp конуу тилкеси толугу менен жаңыланды. Андан сырткары саатына 150 адамды тейлөөгө ылайыкташтырылган эл аралык талаптарга жооп берген заманбап авиакомплекс курулду. Бул жерде азыр учуп кетүү залы өзүнчө, учуп келүү залы да өзүнчө, ага колдогу ручной клади, багаждарды аден бере тургандагы техникалар курулган, заманбап техникалар койдук баарын. Бир эле биздин кыргызстандык эмес, бул международный талаптарга, биздин ИКАО деген организациялардын талабына жооп бере турган заманбап аэропорт курулду. Лейлек району Борбор калаадан 1000 чакырым алыстыкта турган эң алыскы аймактардын бири. Райондон Бишкек шаарына автоунаа менен барууда карапайым калк 24 саат жолдо жүрүп, азап тартып келет. Андыктан Лейлектин эли үчүн аэропорттун иштеши кубанычтуу жаңылык болду. Бул такси менен биздин жарандар 20 саат, 25 саат, анан мына оорулар болуп калат, картаңдар болуп калат. Өтө кыйынчылыктар болуп келгенде, эгер Кудай буйруп бул аэропортубуз толук кандуу иштеп калса, биздин Лейлек элиге өтө бир Лейлек элинин муктаждыгына, Лейлек элинин өтө бир зарыл бүгүнкү турмушта ушул көңүл маселелерин чечкен маселе болуп эсептелет. Аэропорттун ачылуу аземине премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков барып, аэропорттун шартын көрүп, жергиликтүү калкка ушул жылдын акырына чейин аба каттамы жүрө баштай турганын билдирди. Урматтуу Испана шаарынын тургундары, Исхак Разаковдун 110 жылдыгы татыктуу майрамдалышы керек. 5 декабрда өкмөт макулдуубузгу бердик. Ушул аэропортко мамлекеттик ишмер уу инсан Исхак Разаковдун ысымы берилди. Белгилеп өтсөк, Ош эл аралык аэропортунун филиалы болгон Лейлек районундагы аэропорт Совет доорунда курулуп, убагында оңдоп түзөө жумуштары жүргүзүлбөгөндүктөн Жарандык авиация агенттигинин чечими менен авиакаттамдар токтотулган болчу. Улан Маккамбаев, Нурлан Максуталиев, ЛТР, Баткен облусу.